Саламатсыздарбы? 6-апрелге карата алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Коронавирус дагы 69 адамда аныкталды. 6-апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 менен катталган жаңы учурдун саны 69. Бардыгы 216 учур. Жаңы катталгандардын бардыгы обсервацияда болгон адамдардан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү брифингти мен жакшы сөз менен баштагым келет. Бүгүн оорудун айрып чыккандардын саны 10, анан кийин 23 киши бүгүн даярдалып анализдер даяр болушту. Бүгүнкү күнү 23 кишини Жалал Абад областынан ооруканадан чыгарабыз. Оперативдик маалыматка таянып, бүгүнкү күндө бир сутканын ичинде 69 жарандын лаборатория ыкма менен оорунун козгогучу аныкталды. Анын ичинен Ош областында 47, Ош областынан Оокат районунда 42, Кара Суу районунда 3, Ош шаарында 2, Жалал Абад областынын Сузак районунда 13, Бишкек шаарында 5, Нарын шаарында 1, Каракол, Баткен, Чүй областынын Кемер районунда бирден учур катталды. Бул 69 деген себеби бул бардыгы обсервацияда жаткан кишилердин арасынан булардын козгогучу сакталды. Булардын бир гана кишиде клиникалык белгилери бар, башкалары клиникалык белгиси жок, бирок бул оорунун козгогучу бар. Биз ошол бардыгын азыркы күндө ооруканага жаткырдык. Булар дагы ошол ооруканада дарыланышат. COVID-19 менен катталгандардын жалпы саны 216, алардын аймактарга карата бөлүнүшү. Жалал Абад облусунда 80, Ош облусунда 94, Бишкек шаарында 25, Баткен облусу боюнча 4, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 3, Чүй облусунда 5. Кыргызстанда дагы 10 бейтап коронавирустан айыкты. Бүгүн 6-апрелге карата коронавирустан айыгып 10 киши ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри билдирди. Ошондой эле ал дагы 23 кишинин анализдери даярдалып, Жалал Абад облусундагы ооруканадан чыгарууга камданып жатканын билдирди. Бүгүнкү күндө коронавирус диагнозу менен жаткырылып, айыккан жалпы 19 бейтап стационарлардан чыгарылды. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 216га жетти. Алардын ичинен 19 адам айыгып, 4 каза болду. Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 адам каза тапты. 5-апрелде Ош облусунда COVID-19 инфекциясынан 2 адам көз жумду. Бүгүнкү күндө өлкөдө коронавирустан жалпы 4 адам каза тапты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов бүгүнкү брифингде билдирди. 6-апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 жуктуруп алгандардын саны 216га жетти. Алардын ичинен 19 адам айыгып, бүгүн дагы 23 адамды ооруканадан чыгаруу пландалып жатат.